Тип жана шам чырагы 25-бөлүм. Таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Таш болсо аябай чоң эле. Марк 16:4. Убакыт зымырап тез өтүп жатты. Эдуард Минтурн мырзаныкына келгенден бери 3 жыл кандайча өтүп кеткенин байкабай калды. Ушул 3 жылдын аралыгында ал өзүнүн чыдамкай, акылдуу устатынын жетекчилиги менен окуусун үзгүлтүксүз улантып жакшы ийгиликтерге жетишти. Бүгүн болсо ал китапканада Алексти күтүп, Мариядан жаңы эле келген катты кабатырлана кайрадан окуп жаткан. Карындашы агайына 2 жолу узун, жакшы каттарды жазчу. Бул катта башка каттардан айырмаланып, апасынын мээримге толгон бир нече сөздөрү да бар экен. Үйдө баардыгы жайында экен. Экөө тең жакшы айлыгы бар жерде иштеп жатышыптыр. Апасы Типке акчаңды мындан ары бизге салбай эле кой. Анткени Мариянын сөздөрүнөн улам, сенин окууңду улантууну кааларыңды билем. Ошондуктан окууңа чогулт. Атаң дагы сен окушуңду каалачу, деп жазыптыр. Ушул жөнөкөй эле сөздөрдө ушунчалык энелик мээрим, камкордук камтылгандыктан Эдуард эрксизден апасынын аябай өзгөрүп калганын байкады. Бул кат анын кыялын кайрадан жаңыртты. Ал муну эч качан унутпаса дагы, кийинкиге жылдырып койгон болчу. Эми болсо ал кыялын кантип ишке ашыруунун жолун ойлоп жатты. Сооданы таштоо керек, бирок анда кантип жан сактайт? Аны өз үй бүлөсүнө кабыл алган ушул достору менен кантип ажырашат? Эдуард Гольбург мырзанын аябай чоң таш жөнүндөгү насаат сөзүн көп эстечү. Бүгүн ал ошол таштын алдына келип тургандай болуп, бирок таш анын жолун тосуп тургандай сезилди. Ал канчалык ойлонбосун жол табуу ошончолук кыйындай сезилди. Анын оюн эшиктен кирип келген Алекс бөлүп жиберди. Ал аябай эле алга кетип тургандай көрүндү. Алекс кушеткага жатты. «Алекс», — деди Эдуард жан тарта. «Сиз аябай ооруп жаткан окшойсуз. Сабак өтпөй эле койсо кантет?» «Туура айтасыз. Андан көрө сүйлөшөлү», — деди ал жылмайганга аракет кылып. «Кабатыр болгондой түрүңүз бар. Эмне, бир нерсе болдубу?» «Мен апамдан кат алдым. Ал менин келечегим тууралуу жазыптыр. Апаңыз окууңузду улантышыңызга каршыбы? Тескерисинче, ал менин билим алышымды каалайт. Анда жакшы турбайбы? Мен да сиз менен ушул тууралуу сүйлөшөйүн деп жүргөм. Сиз окушуңуз керек». «Ооба, бирок кантип?» «Менин мындай планым бар, Эдуард. Мен кичинемден бери жыйын жетекчиси болгум келгенин, бирок бул кыялым ишке ашпай калганын билесизби?» «Жок», — деди Эдуард. «Мен бул тууралуу таптакыр билген эмесмин. Мындай тагдыр эч кимдин башына түшүшүн каалабайм. Бир нече жума мурун мен баардык үмүтүмдү үздүм. 3 жыл мурун мен үйдө болуп, бир аз ден соолугумду чыңап алайын деген максатта окуумду убактылуу токтотком. Бирок мен жаңылышыпмын». Алекс унчукпай калды да колу менен көзүн сүрттү. «Мен эми баш ийдим, толук баш ийдим», деп сөзүн улады ал. «Бирок азыр менин эң сонун планым бар. Сиздин адамдарга көп пайдаңыз тийиши мүмкүн. Сиз илимди, балдарды сүйөсүз, Кудайды тааныйсыз, жанага кызмат кылууга болгон каалооңуз бар. Эң жакшы мугалим болуу үчүн сизге дагы эмне жетишпейт? Сиздин шыгыңыз бар, ден соолугуңуз дагы бекем. Менин болсо акчам бар. Экөөбүз бириктирсек, биз максатыбызга жетебиз». «Мен сизди түшүнбөй калдым», деди таң калган Эдуард. «Мен азыр сизге баардыгын түшүндүрүп берем. Мен сиздин азыр бир жакшы мектепке кирип окуп бүтүрүп, 2 жылдан кийин университетке тапшырышыңызды каалар элем. Чыгымыңызды мен мойнума алам. Түшүндүңүзбү?» «Алекс, мен сизге эмне айтышты билбей жатам. Мен аябай таң калып жатам. Мен сизге абдан ыраазымын». «Кандай дейсиз анда? Менин сунушумду кабыл аласызбы? Бирок сиз башкалардын жардамына муктаж болбоо керектиги жөнүндө кандай ойдосуз?» «Бул шартка жараша болот. Бирок бул көбүнчө текебердиктин белгиси. Чынында бул дүйнөнүн иши үчүн бирөөдөн жардам албай эле койгон жакшы деңизчи. Бирок Кудайдын иши үчүн жардамдан баш тартуу кечирилгис иш болмок. Кудай мага акчаны анын ишине колдонуш үчүн берди. Эгер сиз мен бере турган акчаны кабыл алсаңыз, анда мен Кудай үчүн бир нерсе кыла алганыма кубанып калмакмын. Сиз менин анын кызматчысы болууну каалап, көп жылдан бери сыйынып келгенимди билип калбадыңызбы? Бирок Кудай буга жол берген жок. Кудай мага ден соолук берген жок. Сизге болсо берди. Биз билектерибизди бириктирели. Мен максатыма бир гана Кудайдын жардамы менен жетүүнү каалагам», деди Эдуард акырын гана. «Сиз жардам берүү үчүн башка адамды деле оңой таба алат болушуңуз керек. Дүйнөдө билим алууну каалаган, бирок каражаты жок жаштар көп. Эдуард, ойлонуп көрсөңүз, сиз чоочун кишиге жардам бермек белеңиз же магабы?»
Эдуард досунун жанына басып келди да ага колун сунуп толкундана мындай деди: Алекс, мен сиз үчүн баардыгын кылууга даярмын. Анда менин сунушумду кабыл аласыз да, Мен сиздин айкөлдүгүңүзгө чын дилимден ыраазымын. Акча болсо сиздин сүйүүңүздүн кичинекей эле бөлүгү. Сиздин мени кандай жакшы көрөрүңүздү жакшы билем. Досум, менин сунушумду кабыл алуу менен мени кубантып койгонуңуз үчүн сиз качандар бир жакшы иш кылганыңызга ынанасыз. Бул сүйлөшүүдөн кийин Эдуард бөлмөсүнө барды да өзүнүн Библиясын, чырагын ачып ал үчүн аябай кымбат болуп калган сөздөрдү окуп чыкты. Алар мүрзөгө келишкенде таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Таш болсо аябай чоң эле. Ал Кудайдын периштеси эми дагы ошол нерсени кыларын ойлоп, ушул сөздөрдүн алдын сызып койду. 2 күндөн кийин Эдуард дүкөндү аралап келе жатып Бобко жолукту. «Боб», деди ал, «мен эртең үйгө кетип жатам». «Чын элеби? Элдер сен жөнүндө эмне дешерин угуш үчүн мен дагы сени менен баргым келип жатат. Эл сен жөнүндө эмне деп айтышаарын угуш үчүн дебейсиңби?» Эдуард Бобду карап, ал кандай өзгөргөнүн ойлоп каткырып күлүп жиберди. Боб бир бөлүмдү башкарып калганына көп болгон. Ментор мырза Бобдун билимге умтулбаса дагы соодага шыктуу экенин көрдү. Ал ушул тармактан эң сонун карьера жасады. Сатып алуучулар менен чогуу иштешкендер аны жакшы көрүшчү. Ал эми анын жанында көргөн досу Алекс ага жакшы таасирин тийгизип, анын ишенимин жолундагы жашоосуна чоң жардам берип колдоп жатты. Тип, Боб аны дагы деле ушинтип айтчу. Эски достордун баарына мен аябай бактылуу экенимди, баардыгы жайында экенин жана аларга кошулууну эч качан каалабай турганымды айтып кой. Мен ал жакта бир дагы досум жок. Чынымды айтсам, мен ошого эле татыктуумун.